Өлкөдө сот системасынын материалдык техникалык базасын жаңылоо, эски имараттарды реконструкциялоо жана заманбап сот имараттарын куруу багытындагы иштер күчөтүлүүдө. Бул бир жагынан соттордун ишин натыйжалуу уюштурууга шарт түзсө, экинчи жагынан жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн жана сот системасына болгон ишенимди бекемдөөгө багытталган. Ысык көл райондук сотунун жаңы административдик имараттын курулушуна мезгил кутуусун салуу аземи бұл сот бийлигинин мындан ары чыңдоого, сот адилеттигин сапатын жогорулатууга жана жарандар үчүн заманбап ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын маанилүү кадамдарынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси жана туруктуу колдоосу менен акыркы жылдары өлкөбүздө сот системасын өркүндөтүүгө, анын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана соттордун иштөө шарттарын жакшыртууга багытталган масштабтуу иштер жүргүзүлүүдө. Адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун имараты болсун. Ак жолдо имараты болсун. Ысык көл районунда жаңы административдик сот имаратынын пайдаланууна мезгил кутуусу салынды. Салтанатка жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Жетигенов, Ысык көл областтык соттун төрагасы Нуркалый Асанбаев, Ысык көл райондук соттун судьялары, аппарат кызматкерлери жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Бул жерде жаңы имарат куруунун зарылдыгы өзгөчө мааниге ээ. Ысык көл райондук сотунда учурда 6 судья, 22 сот аппараттын кызматкерлери жана 8 сот приставы эмгектенет. Ал эми сот жайгашкан азыркы имарат 1954 жылы курулган. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери пайдаланылып келген имарат бүгүнкү күндүн талаптарына толук жооп бербей калган. Бул жерде курула турган жаңы сот имараты келечекте мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн жана адам укуктарын ишенимдүү коргоонун бекем ордосу болуп, Ысык көл районунун тургундарына көп жылдар бою ак кызмат кылат деп ишенем. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сот тутумун өнүктүрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине, ошондой эле бул долбоорду ишке ашырууга салым кошуп жаткан мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, куруучуларга жана эмгеги сиңген бардык жарандарга Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Аяктоо мөөнөтү качан? Аяктоо мөөнөтү быйыл 26 декабрда отабыз буюрса. 26-нын 31 декабры же бүтөсүздөр, э? Сапаты кандай болот? Сапаты жакшы, буюрса сапаттуу материалдар менен иштелип атат, талапка жооп бере турган сметаларга чийилип, арматура ошого ылайыктап салынып атат. 32-чи, 20-чи, 25-чи арматуралар өзүнүн эмесине салынып атат. Көрсөңүз болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар каралганбы же? Алда каралган, биринчи этажда пандус эме бар. Пандустар каралган, лифттер каралган. Жакшы. Ысык көл районундагы жаңы сот имаратынын курулушу сот системасынын материалдык базасын жаңылоонун кезектеги мисалы. Анткени сот реформасы бул мыйзамдарды өзгөртүү же жаңы технологияларды киргизүү менен гана чектелбейт. Анын маанилүү бөлүгү жаран мыйзамдуу укугун коргоо үчүн кайрылган сотто тийиштүү шарттардын түзүлүшү. Жалпы эли журтубузга ушул имаратыбыз ак жолтой кызмат кылышына Алла Таала өзүнүн насип кылып буйруп жеткизген.